Allah gana bарын жаратат экен. Эгерде акылга салып карай турган болсок, адамды адам сөзсүз жаратыш керек болчу, үйлөнгөн адам. Эгер адамды адам жарата турган болсо, үйлөнгөн адам сөзсүз балалы болуш керек болчу. Бирок тилекке каршы андай эмес. Кейлер бар үйлөнгөнгө 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл балалы болбой жүргөндөр бар. Кейлер каттар менен эркек бала, кейлер каттар менен кыз бала. Демек, бұл жерде білсек болады екен, Аллах қана жаратады екен. Кейде атынан деле байқасақ болады да, мысалы, бұрылай, бұрылсын, уылай, уыл келсин, жолсы қайыргүл, қайырмайды, аттарды қоя атпайбы? Демек, мұнан білсек болады екен, бір ғана Аллах жаратады екен. Аллах жаратпаса, ешкімді жарата албайды. Аллах Таала Құран Кәрімде айтады: "Лиллахи мулку самавати вал ард. يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير." Асмандар менен жердин бийлиги Аллах Таалага гана таандык. Ал каалаганын жаратат. Каалаган пендесине кыз берет, каалаганына уул берет, же болбосо перзенттерди уул кызын жуп эгиз кылып берет. Жана кимди каалса тукумсуз кылып коет. Анткени Аллах Таала билүүчү, кудуреттүү деп келди. Мына туугандар. Эми мен ушуга байланыштуу бир окуяны айтып берейин. Сауд мамлекетинде, мына билесиздер, диний мамлекеттерде кыздар өзүнчө, балдар өзүнчө окуйт эмеспи? Ошол жерде бир мугалим эже бар экен. Жашы 40-ка чукулдап калган, турмушка чыкпай жүрөт дейт. Анын жанындагылар сурайт экен, кордоштор, сен эмне себептен турмушка чыкпай жүрөсүң? Түз десе түз, өң десе өңүң жакшынакай десе, байкуш көзүнө жаш алып туруп, өзүнүн окуясын айтып берди дейт. Мунун атасында 3 кыз бар экен да. Эки сөзүнүн биринде мага кыздын кереги жок, эркек төрө деп аял муршат экен да. Эгерде 4-үнчүсүн кыз төрөсең, мен точно жок кылам деп тур баягы жерде. 4-нчи кыз болгон кийин мейли мушак ичине чыдайын эми. Деп тур, анан 5-нчисин кыз төрөптүр. 5-нчисин кыз төрөгөн экен, мага кыздын кереги жок болчу. Сен неге мындай кыз төрөй бересиң? Деп тур, анан аны дагы мисалы сабыр кылайын деп тур. Эми 6-нчысын кыз төрөсөң мен точно жок кылам деп тур. Анан 6-нчысы да кыз болуп калган экен. Бага кереги жок болсо сен эмне муну төрөй бересиң деп тур. Анан кийин куптан намазынан кийин мешитке алып барып таштап келиптир. Ким алса ошол алсын деп. Анан канткен мен өзүнүн кызы да түнү менен сарсана болуп багымдат намазына барса эч ким алып келбептир. Кайра көтөрүп келди дейт. Ошентип 7 күн мешитке алып барып таштаптыр. Эч ким алган эмес. Мейли буйрук экен эми деп тур, өзү багайын деп тур. Анан өзү кайра багып алыптыр. Эми Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтып атпайбы? وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Бұл Ибрахим сүресінің 7-ci ayatı. Жараткан Роббиңер айтты силерге дейт. Эгер берген нимат жакшылыктарыма шүгүр келтирсеңер, силерге бұл нимат жакшылыктарымды дагы да көбөйтүп ашыкчасы менен мен беремин дейт да. А эгерде кесирлик кылсаңар, анда билип койгула, чындыгында менин азабым өтө каттуу деп жарыялаган. Демек Куранда айтып жатат. Эми негизи эле Кудай Тааладан келген жаза ооздон чыккан сөзгө байланыштуу болот экен туугандар. Мисалы бул жерде эмне деди? Мага кыздын кереги жок деди. Аллах Таала айтып атат. Мен азабым өтө каттуу дейт. 6-нчы эркек балалуу болду, 1-нчи бала. 1-нчи кызы өлдү дейт. 2-нчи балалуу болду, 2-нчи кызы кетти. Каттар менен 5 эркек бала берди, 5 кызы кетти дейт. Бир гана ошол 6-нчы кызы калды дейт, 5 бала менен. Эми карасаңар, Кудай Таала бала эмес эле бәле берген дейт да. Баягы балдар кайрымсыз болуп атасын карабайт экен, бакпайт экен. Bir ayda bir telefon çalsa çalat deydi, bolbosa 2 ayda bir kandayсың деп келип көрүп коет экен болду дейт. Баягы кыз мага кереги жок деген мешитке бир жума таштап койгон кыз ошол 40-ка чукулдап калган кыз экен. Ошол атасын карап жүрөт экен да, карасаңыздар. Мен атам үчүн турмушка чыкпай жүрөмүн. Коркусу менен турмушка чыгып кетсем, атам байкуш кор болот деп ыйлайт дейт. Карасаңар. Ошондон Кудай Таала бизге уул береби, кыз береби, биз ыраазы болушубуз керек. Ыраазы болушубуз керек. Анткени келечекте биздин күнүбүзгө ким бизди жарап берет? Биз билбейбиз да. Ошондон туугандар, биз ыраазы болушубуз керек. Эми бул да болсо эмне Алла Тааланын жаратуучулугуна далил.